Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде социалдык тармактардан алынган кызыктуу жаңылыктар топтому. Аны менен мен Кишимжан Рысбекова тааныштырам. Учурда президенттик кызматка 48 адам талапкерлигин коюуда. Буга чейин 15 жаран жарышка катышуудан баш тарткан. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Эске салсак, шайлоого катышууга жалпы жонунан 65 киши арыз берген. Бирок талапкерликти көрсөтүү процесси аяктаганга чейин эле 2 жаран арызын чакыртып алган. Натыйжада 63 талапкер калган. Эми алардын дагы 15и жарыштан четтетти. Алардын арасында соттуулугу жоюла электер. Кыргыз тилинен тест тапшырганы боюнча кыргыз тесттин сертификаты бербегендер жана арызын чакыртып алгандар бар. Талапкерлер бүгүнкү күндө жалпысынан жылдырылган талапкерлер 65 жаран өзүн өзү көрсөтүү жолу менен 64 жана 1 жаран саясий партия аркылуу көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин Борбордук шайлоо комиссиясы 12 талапкердин документтерин кайтарып берүүчү боюнча чечим кабыл алган. Андан сырткары 5 талапкер андан ары Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз менен кайрылган. Ушул күнгө чейин азыркы убакта 48 талапкер азыр Борбордук шайлоо комиссиясында талапкер жылдырылган талапкер катары турат. АКШнын президенти Дональд Трамп жалпы кызматтар башкармалыгына бийликти биринчи протоколдо жазылгандай Джо Байденге өткөрүп берүү тапшырмасын бергенин жар салды. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Эске салсак, 3 ноябрь күнү АКШ өзүнүн 46 президентин шайлаган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен мурдагы вице-президент Джо Байдендин жеңишине жеткени айтылган. Кытайда калктын санын көбөйтүү максатында көп жылдык бир үй бүлө, бир бала саясатынан баш тартат. Бул тууралуу дүйнөлүк басмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Пекинде 2021 жылдан 2025 жылга чейин демографиялык саясат жүргүзүү күтүлүүдө. Аталган саясат балдардын төрөлүшүн санын көбөйтүүгө багытталат. Кытайда бир үй бүлө, бир бала саясаты 1978 жылы киргизилген. Мында бир үй бүлө, бир гана балалуу болууга укуктуу болгон. Андан соң 2016 жылы бул саясат жеңилдетилип, бир үй бүлөгө 2 балалуу болууга уруксат берилген. Буга карабастан акыркы жылдары балдардын төрөлүшүнүн саны кескин кыскарып кеткен. Мындан улам аталган өлкөдө демографиялык саясат жүргүзүү пландалууда. Калктын улгайып кетишине каршы күрөшүү үчүн тез аранын ичинде үй бүлөдө балдардын төрөлүшүнүн санын көбөйтүү пландалууда, деп жазылат маалыматта. Текебаевди мандатынан ажыратуу боюнча арыз канааттандырылды. 3 ноябрда акын Темирлан Ормоковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызы канааттандырылды. Мындай чечим Бишкектин административдик соту тарабынан чыгарылды. Ал Текебаевдин мандатынан ажыратуу арызын эми жогорку сот Конституциялык палата карай турганын билдирүүдө. Бул маалыматты Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзү да ырастады. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу сот чечимин саясий чечим деп баалады. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга 15 октябрда мандат берилген. Социалдык фонддун төрагасы Медер Исраилов УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Соттун 20 ноябрдагы чечими менен Исраилов 2021 жылдын 17 январына чейин камакка алынды. УКМК сотко чейинки өндүрүштүн алкагында социалдык фонддун кызмат адамдарынын тобу материалдык жана башка артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынын системалуу түрдө мажбурлап акча чогултуп турушканын аныктады. Бул ишке Медер Исраиловдун катыштыгы бар экени кабарланган. 18 ноябрда жазык процессинин кодексинин 98 беренесинин негизинде Медер Исраилов кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. UFC уюмундагы 2 салмактын экс-чемпиону Конор Макгрегор америкалык Дастин Порье менен январда беттешет. Бул тууралуу аталган уюм өзүнүн Instagram баракчасында расмий жарыялады.
Буга чейин аталган беттеш тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган. Таймаш кайсы жерде өтөрүн промоушер азырынча белгиленген эмес. Түркмөнстан бийлиги инфекциялык оорулардын жайылуусунун алдын алуу максатында улгайгандардын эркин жүрүүсүнө чектөө киргизди. Айта кетчү жагдай, бул өлкөдө коронавируска чалдыккандар расмий катталган эмес. Ошентсе да өлкөдө бет каптагуу режими сакталып, транспорттарда, маданий жайларда, соода борборлорунда бир катар чектөөлөр киргизилген. Эже сиңдилер Валентина менен Антонина Шевченко 22 ноябрда UFC'де кезектеги мушташтарын өткөрүштү. Анда Валентина өзүнүн салмагы боюнча чемпиондукту 4-чү жолу бразилиялык Дженнифер Майяны калыстардын чечиминен жеңип, чемпиондук намын коргоп калды. Антонина Шевченко болсо Бразилиядан келген Ариана Липскини техникалык нокаут менен жеңген. Турнирден кийин Валентина Шевченко эжеси менен түшкөн сүрөттү жарыялап, ага UFC'деги мушташтан кийин макияж жана чач жасалгаланды деп жазган. Бүгүн 24 ноябрда Бишкекте президенттикке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясынан арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканы жөнүндө маалымат жыйын өткөрүштү. Анда жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, эгер Садыр Жапаров президент болсо, анда Кыргызстан 2-чи Афганистанга айланат деп Ысык көлдүн аксакалдарына кайрылды. Совет заманында Ысык көл кыргыз илимине Мамакеевдей, Ахунбаевдей, Жээнбаевдей, Мамытовтай атактары менен адам окумуштуулары менен дүйнөгө атагы чыккан. Акыркы эле 10-20 жылда Ысык көлдө иштеген адамдар: Апаз Жумагулов, Арыстанбек Дүйшеев премьер-министр болгон, Абсамат Масалиев биринчи секретарь болгон. Мен Ысык көлдүк Ишембай Абдыразаковдун окуучусумун, ошонун астында иштегем. Атаганат ошол киши бүгүн тирүү болгондо ошону президент болсо деп чыкмак элем. Ал госсекретарь менен пресс-секретарь иштегем. Көлдүн улуу интеллигенциясы бул Аманбаев, бул Чолпонбаев, бул Усуп Муканбаев, бул Чыңгышев. Бирок Садыр Жапаров эмес. Ысык көлдүн аксакалдары: айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эгерде аксакалды укпаса ал ким? Чакырбайсыңарбы? Көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин. Өссүн, өнсүн. Анан келип премьер-министр болсун. Анан даяр болуп келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Ошондуктан бизди укпаса да, элди укпаса да, ал жалаң фейктерди угуп калды. И Текебаев ошибся. Он сказал, если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет Туркменистаном. Нет, нет, не дай бог. Я много лет работаю в комитете по международным связям. Не дай бог. Я знаю хорошую ситуацию в регионе. Не дай бог. Если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет вторым Афганистаном. Мы этого не допустим. Потому что он рвется к власти через насилие и хаос, через бандитов, через фейковые войска. Мы горой будем стоять, защищать суверенитет. Индиянын түштүгүндө 25 жаштагы пил 16 метр тереңдиктеги кудукка түшүп кеткен. Аны куткаруу үчүн айыл тургундары өзгөчө кырдаалдар кызматынын отряды да ишке тартылган. Алгач кудуктун ичиндеги суу сордурулуп, экскаваторлор, жүк ташуучу унаалар жана крандардын жардамы менен куткаруу операциясы жүргөн. 14 сааттан соң пилди аман алып чыгышкан. Бул убакта жаныбарга банандын жалбырактарын ыргытышып, ал тамактанып турган. Пилди куткарып алышкан айыл тургундарынын кубанычтарына чек жок. Ал эми пил нес абалда болгондуктан үн чыгарган эмес. Азыр пилдин абалы жакшы. Бир нече күн айылда болуп, өзүнө келгенде токойго боштондукка чыгарылары айтылды. Интернеттен алынган кызыктуу жаңылыктар менен мен Кишимжан Рыспекова тааныштырдым. Сак саламатта калыңыздар.